Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Бүгүн мен сиздерге тойлорго, кечелерге жасалчу макияждын жеңил түрүн жасап көрсөтүп бермекчимин. Биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе баштадык. Бетти биринчи жакшылап тазалап алабыз. Андан соң тамалканын астынан коюлчу увлажняющий крем коюп алабыз бизге. Тамалканы жакшылап сиңирип берет бизге. Мундуулугуна жараша кылып тамалка тандап алабыз. Тамалканы биринчи каштын үстүнө сүртөбүз. Каш, көз боелуп бүткөн соң анан бетке коюлат. Эми биз кашын боеп алабыз. Андан соң көзгө өтөбүз. Кабагы ишип, ичине түшүп турган үчүн төмөрөк цветтерди колдонобуз. Ачык түстөгүнү колдонуп, андан кийин четине бир аз калам беребиз. Ошол кезде көзү кичине чоңураак көрүнүп калат. Көзүбүздү боеп алдык. Көзүн подводканы бир аз тончураак чийип алабыз дагы. Кирпик койсок дагы болот, койбосок дагы болот. Кирпик койбой турган болсо тыштан коюп коебуз. Бетине кандай тон берсек, мойнуна дагы ушул тонун берип чыгабыз. Мойну башка свет, бети башка свет болуп калбаш үчүн. Беттин формасын чыгарып даярдап алдык. Эми бизге ак карандаш менен көздүн астын боеп коебуз, көздүн кирпиктин астын. Ошол кезде көз бир аз чоңураак көрүнөт. Көздүн боелушуна карап, бетке карап, тамаданын түсүн тандап алабыз. Анан жаш өзгөчөлүгүнө жараша дагы ачыгыраак тандап алабыз. Макияжы көпкө чейин кармап туруш үчүн фиксатор колдонобуз. Биздин макияжыбыз дагы даяр болуп калды. Кечелерге, тойлорго, туулган күндөргө, үй шартында өзүңүз ушундай косметикаларды алып колдонуп жүрсөңүздөр болот.